Азыр балдарыбызды сиз менен биз тарбиялабай калдык, мына бул тарбиялайт. Түнү менен кулагына коюп төшөктөн бирге жатат. Уулубуз дагы, кызыбыз дагы. О биздин алтын сөздөрүбүз майли эне деймиш болот дагы кулагына кирбейт. Бул уже ээлеп алган. Ал эми мунун ичидеги информация шу залдагы бардык акылдууларды бириктирсе дагы манабага жетпейт. Интернетке. Мана шул үчүн бүгүнкү күндө энелер ойлонушка туура келет. Үчүнчүсү, ошол экита себеп менен наркомания, зордуктоо, бандитизм, терроризм, рекетчилик деген адамдарды кабатыр кылып атат. Андан башкачагы өтө адамгерчиликке туура келбеген жоруктар таркап кыжалат кылып атат. Бир жыныстык нике деген эркек менен эркек жашап, аял менен аял жашап, бул кандай адашуулар? Андан кийинкиси, нарындагы таласта сүйлөп атсам бирөө суроо берди. Агай, айтыңчы, сиз өтө жакшы ойлорду айттыңыз, наркомания жөнүндө айтып бериң деп. Мен айттым, наркомания жөнүндө доктурлар айтат, бирок мен наркоманиядан дагы кооптуу бир илдетти азыр сезип, Кудай тооба деп отурам, сакта депти. Ме кооптуу дарт оору, Кудай сактасын, бул долларомания. Туурабы? Туура болсо эме кылат эдек? Аудиторияңыз жакшы экен. Сиздин таалим өтүптүр элге. Долларомания бул бай дагы, камбагал дагы, катта дагы, кичик дагы бардыгы доллардын жинси болуп калды. Тууру, пулуң болсо кулуңмун деген заман келип калды. Долларды барлар дагы көбөйтөйүн дейт, жоктор бечаралар шого жетейин дейт. Оякта бала тарбиясы калды, иман, инсап, адамгерчилик, бири-бириге кириш, дастархон, коңшулар кирип чай ичиш, бир-бирден нанды бөлүш деген нерсе калды. Туруу жокпу? Пулуң болсо, Lexus'ты минсең, кычырап кийим кийсең, сени менен сыйлап сүйлөшөт. Амандай бева бечара болсоң агар деп мындай сурашкысыям кебей калды. Onu көргөн сайын бечаралар кой, менен шуга жетейинчи деп бар Россияга жөнөлүп бар пул таап келип, шуба кийиш керек. Теңелиш керек да. Үйгө барсаң агар үйдүн ичини көрүп, евро ремонту көрүп, өзүң жөн үйдө отурганыңа өзүңнөн өзүң жерге кирип кетейин деп күйөөнү жөнөтүп атат Россияга, баласыны жөнөтүп. Мана ушинтип биз азыр чоң марафонго түшкөнбүз. Бул марафондун аты Дүниекорлук, менменсинүү, показуха, кыйынсынуу. Биз канчалык чырайлуу кооз сөздөрдү, токтомдорду кабыл албайлык, мына ушу нерсе элибизди каптап кетти. О биздин президентибизди, эл башчыларыбыздын акылмандарыны ойлонтурган деле маселе кандай кылып шуну эме? Албетте доллар акча керек, сом керек, пул керек, бирок бу даражада эмес да. Акылдуу, инсаптуу адамдарга доллар кызмат кылыш керек, жакшылыкка, соопчулукка, бева бечара, оорукчан, дартман, камбагал, жетишпеген адамдарга, балдарга, кыздарга, одаренный, таланттуу балдарды дүйнөлүк даражага окутушка, жардамга керек. А биз долларды менменсинүүгө иштетип атабыз. Мынау айырма ушунда турат. Ошого мынау эме кылайык. Албетте жакшы байлар бар. Бар болсун. Байлар дагы элдин баласы. Анан мен кеткенден кийин капырага келип ушинтип кетти деп дагы баары мага SMS жазбасын. Кудай элде болсо, коңшуңда килем болсо чекесини басып отурасың дегенде, ошо элде болсо пайдасы тиет. Бар болгону мен мына силерге айтайын. Аз-маз байларыбыз дагы эч кимге көрсөтпөй сооптук иш кылышка көңүлү бурулса жакшы болот. Албетте өтө чоң тойлор берилет, улактар берилет, байгеге 9 машина коюлат. О дейт. Бул дагы жакшы.